жыл бою бир тариф менен без норма. Бүгүн электр энергияны иштеп чыгуу жана берүү, ошондой эле тарифтер жана бааларды жөнгө салуу башкармалыктарынын өкүлдөрү иш сапары менен Нарын облусунда болду. Анда аймактагы тармак өкүлдөрүнө жаңы тарифтик саясаттын артыкчылыктары жөнүндө кеңири маалыматтар берилди. Анда тармакты кризистен чыгаруу боюнча иштиктүү чаралар каралган. Быйыл кыштан 1 апрелге 8-7 миллиард куб менен суу чыктык. Мурай коркунучтуу болду. Сунушталып жаткан долбоор боюнча электр энергиясынын 1 киловатты үчүн 1 сом 9 тыйындан эсептелет. Тоолуу шартта жашагандар эч кандай чектөөлөрсүз жыл ичинде ушул тариф менен төлөшөт. Тоолуу шарттарда, ыңгайсыз шарттарда жашаган жарандарыбыз үчүн жанагы норма потребления алып салынды. Ошондо жылы бою норма жок, бирдиктүү тариф сунушталып жатат. Ошонун көлөмү 1 сом 9 тыйын. Башкача айтканда, Нарын облусунда высокогорье условияда жашаган жарандарыбыз үчүн жыл январдан декабрга чейин чектөө жок. Учурда кыргызстандыктар 1 киловатт электр энергиясы үчүн 77 тыйындан төлөшөт. Ал эми 1000 киловаттан ашык колдонгон учурда 2 сом 16 тыйындан эсептелет. Адистердин эсептөөлөрүнө таянсак, кышкы айларда абонент 6000 киловатт үчүн 11570 сом төлөп келсе, сунушталган тарифте баа 6500 сомду түзөт. Мындай баа керектөөчүлөрдү ашыкча чыгашадан арылтмакчы. Эсептеп көрсөк 5475 сом жагылып, 3935 сомго асыраак пайдаланып калат экенбиз да. Бул тариф бизге аябай эле арзан түшдөй болуп калып атат. 2021 жылга электр энергиясынын тартыштыгы 3 миллиард киловатт саатка чейинки көлөмдө болушу күтүлөт. Буга суу сактагычтардагы суунун деңгээлинин төмөндөсү, ошондой эле электр энергиясын керектөөнүн ар жылдык өсүшү себеп болууда. Учурда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард кубту түзөт. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 2-3 миллиардка аздык кылат. Таңсыктыкты жоюу максатында өкмөт Казакстандан 9 миллион, Өзбекстандан 750 миллион киловатт электр энергиясын алуу үчүн келишимдерди түзүүдө. Кыргыз гидрометтин божомолу боюнча быйыл 2021 жылы суунун келиши 88% божомол берген. Азыр жылда болсо ошо 88% чыкпай калышы мүмкүнчүлүк болду. Ошондо азыркы июнь айында биздин план боюнча 968 куб суу келмегиле күнүнө. Азыркы учурда 20 күнүн арасында 460-500 куб сууга чейин келип атат. Бул 2 эсе аз болуп атат. Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Нарын филиалында ушул тапта 64916 абонент болсо, алар 2020 жылы 544 миллион 488 миң электр энергиясын пайдаланган. Ал эми андагы дебитордук карыздар 135 миллион сомго жетсе, анын 45 миллиону элдин карызы. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деме.